Bismillah, elhamdülillah. Bugün 15 aprel 2022 yıl. İlk Ramazan ayında turabız. Жалауат шары, Құрманбек көчөсү, студенттер шарчасы деген бул бир объект ушундай. Бул жерде Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Непалдан келген студенттер жашаган, окуган жер. Бул студенттердин арасында мусулмандар бар, мусулман эместер бар. Булар ушул келгенден бери 2014-төн бери тынбай туруктуу кайрымдуулук кылып келишет. Бир эле мисал айтайын, 2020 жылы карантинде эле 1000 үй бүлөгө продукты кылышты булар. Студенттер, мугалимдер ортодо акча топтошот дагы кайрымдуулук кылып келишет. Шаарга, тазалыкка, мындай бир жерге, жолго, тротуарга тынбай туруктуу өтө көп, эсеби өтө көп. Ошол эле кече күнү ушул жерде сүйлөшүп, өзүбүздүн Жалауаттагы муктаж үй бүлөлөргө оозачарлык кылып жатабыз бүгүн. Почти 70ке жакын үй бүлөгө. Өзүңүз көрүп туруп балдар менен келишти. Бүт ошол аш, бүт бардыгы менен плюс кеткенде ар бирине бир пакет эттен да берилет буйруса. Бир нерсени белгилеп кетким келет. Могу Индия, Пакистандан келген студенттер мусулман эмес болуп айырмасы жок, өтө кол ачык болушат экен. Кайрымдуулук тынбай кылып турушат. Мен менен шерик болушуп, анан арасынан орозо кармагандар да көп. Биз азыр могу турган жер бул кыздар жатаканасы болгон үчүн азыр кыздар орозого мынакей жерде отурушат, мусулманча отурушат. Мындай мусулманча отурганды мен Меккеде көрдүм, Меккеде. Анан бизде өзүбүздүн эжелерибизди отургузуп коюшту, бир аз неме кичине биздин маданиятка туура эмес түшүнүп калат деп биз атайын отуруштарды топтоп отургуздук. Негизи мынакей, мына көргөндөй эле мусулман студенттер арасында мусулман эместер, башка диндегилер деле бар. Ушул жерде окуу жайы бар. Дагы айтып, бул нерсе биздин динибизде айтылат. Ким дейт, адамдарга рахмат айтпаса дейт, Алла Таала ага мындай рахмат кылбайт дейт да. Ошого биз могу мусулман ушу студенттердин кылган жакшылыктарын биз сөзсүз билип, айтып элдерге жеткиришибиз керек да. Айта берсе өтө көп жакшылыктары, кайрымдуулуктар өтө көп. Жалауатта бир божомол эсеп менен 2000ге жетпеген студенттер окуйт. Ар бири ушу неме Кыргызстанга мындай акча алып келет да. Ушул студенттердин эсебинен жатаканалар, таксисттер, корпораталар өтө көп магазиндер соода жүрүшөт. Мындай тынч, өтө тополоң кылышпайт студенттер. Ошол бүгүнкү күндө орозо, ифтарлык ошол көбүнчө эле бизде адатынча көбүнчө бизде жанагындай мага окшогон курсагы токторго ифтарлык кылынат да. Анан биз да ушу башкалар үлгү болсун деп ушул муктаж, колунда жокторду, күйөөсү жок, күйөөсү өтүп кеткен, балдары майда иштей албаган, бир күн ток, бир күн ачка ушундай үй бүлөлөргө бир ифтарлык кылайлы деп биз ушундай бир демилген баштады элек. Буга чейин бир 30 үй бүлөгө бир кылдык, Бүгүн ушу 70 үй бүлө кылып атабыз. Буюрса эртеңдерин да 100 үй бүлөгө болот. Бүгүнкүсүн ушул Дуйунгут кайрымдуулук фонду, жакшылык кылуу кайрымдуулук фонду, ушул индус студенттер, пакистандык студенттер түзүшкөн фонду, ошол фонд каржылоосу менен болду. Негизи тынбай кайрымдуулук этпет кылып турушат, негизи тынбай. Көп видеого чыкпай калат. Тынбай атайын бир складыбыз бар, өзүбүздүн кийим кечек кабыл кылабыз. Ошол бүгүнкү күндө алхамдулилlah балдардын маанайлары жакшы. Балдар ойношот, атайын мына жерде зал бар. Бул залга мультфильм деле коюп бердик, мультфильм. Эч качан жок дебейт. Ушул жерде агайлар бар. Ушундай кайрымдуулук кылайлы, тигиндей мындайлы кылайлы десең эч жок дейт. Эч жок деген эмес да. Болду дейт. Өтө кайрымдуу. Ошого биз баарына айтып кетет элек, мындай муктаждарга дагы ушундай бир ифтарлыктар кылсак өтө жакшы болот. Арасында жарымдан көп орозо кармагандар деле болушу мүмкүн. Алар эми кандайдыр бир себептерден, үзүрлүү себептерден орозо кармагандар да бар. Балдар өтө сүйүнүп, ойношуп, нарушурга, беришурга ойношуп атат. Бул ким дейт, башка бир орозо кармаган оозун ачырса дейт, ал дейт ошо орозо кармаган соонан илешет дейт. Ошондой эле мезгилде бири-бириңерге тамактандыргыла деп да бизде хадисте келет, бири-бириңерге белек бергиле дейт. Бул өтө жакшы нерсе, биздин динибизде бар. Ошо Алла Таала кабыл кылган болсун. Баарыңыздарды ушундай самалыкка кошулганы суранам. Ошондой эле биз дагы алдыда дагы ифтарлыктар болот. Буюрса ороз айтканда да атайын пландар бар. Ким салымын кошом десе 1000 сом болобу, 500 сом болобу, ошо кошулуңуздар. Алхамдулилlah. Ассаламу алейкум рахматуллах. Булар атайын ушул студенттер шарчасында ушундай кыргыз үй, оригинал кыргыз үй тиктиришкен. Бул жер жатакана, ошо кыздар жатаканасы бул жер. Ошо студенттер медфакка окшот бардыгы. Арасында мусулмандар да көп, мынакей оозачарлыкка даярданып жатышат, оозачарлыкка.
Аркасында много ошол кайсы мамлекеттен келсе ошол мамлекеттердин желектери бар. Көбүнчө Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Непал, Америкадан келгендер, Турциядан келгендер бар, бирденчи, Азербайжандан келгендер бар, бирин серин. Көбүнчө ошол Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланкадан келген. Мынакей, оозачалыкка даярданып атышат, но топ ойночу жай. Булар көбүнчө ошол өздөрүнүн оюнун ойношот, крикет оюнун ойношот. Мына биздин өзүбүздүн кыргыз, өзбек, орус, татар өз нежелерибиз мынакей. Бул жер жатакана атайын корулат, эркек кишилер киргизилбейт. Аялдардын коопсуздугу үчүн, тынчтык үчүн. Оозачалыкка даярданып атышат, оозачалыкка. Ошо жалаң мусулмандар, студенттер. Бакта өз нежелерибиз, карындаштарыбыз өзүбүздүн Жалоатта, Сузакта жашаган, жалаң ушу көз жоктор, көз каза болгондор, ушу жаш балдары барлар, жалаң. Жакындан тартса эжелер кичине ыңгайсыз болот экен, ошого алысырактан тартып атабыз. Балдар чуркап жүрөт, жайылып ар ким ар жакта. Балдар. Буюрса ушул эжелердин баштарын бириктирип, бир таалим уюштуруп атабыз бул жерге. Ошол жерде буюрса ар жума сайын таалим келишет буюрса иншалла. Soğuk çıkardım. Mektepte ayıttı kızlar. Çok. Her birine her birine Alganda ne kaçıldılar o tarafa. Basın bile değil. Oldu be. Cumhuriyet yeter satın yakar. Alganlar.